Жаштардын талантын ойготкон биринчи Дельфи оюндарынын ачылыш аземи бүгүн Борбордогу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Алгачкы жолу өтүп жаткан биринчи Дельфи оюндарына катышуу үчүн 7 облустун жаштары чакырылган. Долбоордун максаты жаш өспүрүмдөр арасында өнөрлүү жаштарды аныктап, аларга андан ары колдоо көрсөтүү. Бишкек шаарынын мэриясы жана департамент айтпадык, маданият, спорт, туризм жана жаштар боюнча иштер, анан биздин Кыргызстанда Дельфи комитети бар. Ошонун күчү менен мына быйыл биринчи жолу Бишкекте ошол Дельфи оюндары уюштуруп жатат. Биринчи Дельфи оюндарына катышкан жаштар атайын бөлүнгөн категорияларга жараша өз өнөрлөрүн сынашат. Сынакта классикалык, элдик жана заманбап искусство боюнча 12 номинация каралып, анда ар кандай багыттагы жанрлар камтылган. Сынак калыстар тобунун көзөмөлүндө өткөрүлөт. Кыргызстандын бардык областтарынан, региондорунан келди. Россиядан, Казакстандан, Кыргызстандын бул биринчи жолу 20 жылдан бери ошо Дельфийский оюндар жасалып жүргөн. Ошон 20 жылдыгы болот. Ошол биздин Бишкек шаарында, Кыргызстанда өтүп аткан өтө кубанычтуу. Себеби бул Дельфийский оюндар болсо, негизи мунун тарыхы биздин кылымга чейин 520-жылдарда эле бул башталган. Бирок олимпийский оюн сыяктуу эле. Бирок ар кандай себептер менен бул токтоп, эми кийинки убакта жаңырып атат, 20 жылдыгы болот. Биз дагы Кыргызстан буга активдүү катышыбыз керек. Ал эми сынактын шарты боюнча 8 жаштан 25 жашка чейинки жаштар биринчи Дельфи оюндарына катышып, өнөрүнө туура келген категорияда чыгармачылыгын сынай алышат. Биринчи Дельфи оюндарынын жеңүүчүлөрүнө медалдардан сырткары 3 кесиптик диплом тапшырылат. Мындан сырткары жеңүүчүлөргө тапшырылган 6 байгелүү орун алган катышуучу атайын даярданып, анын жыйынтыгы Кыргызстандын курама командасына мүчө болууга жол ачат. Маданиятты агартуу долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан биринчи Дельфи оюндары 1 ноябрда жыйынтыкталып, анда жеңүүчүлөргө сөз берилет. Ал эми 31 октябрда сынактын жыйынтыгын чыгарган илимий практикалык конференция өтүп, анда сырттан келген коноктор өз тажрыйбалары менен бөлүшөт. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.